Саламатсыңарбы балдар? Жагымдуу маанайыңар менен. Балдар, мен бүгүнкү сабакта Манас эпосу жана Манастын төрөлүшү жөнүндө айтып берейин. Улуу залкар таланттар Манас эпосунун миңдеген саптарын ооз эки жаратып, муундан муунга чейин жеткирип айтып келишкен. Эми Манастын төрөлүшү жөнүндө айтып берейин. Манастын чоң атасы Карахан болгон. Ал дүйнөдөн өткөндөн кийин уулдары жаш калат. Манастын атасы Жакып балалуу болбой жүрүп, көп жылдардан кийин байбичеси Чыйырды уул төрөйт. Уулу баладан башкача төрөлөт. Балага ат коюш үчүн айыл аксакалдары чогулушат. Бирок ылайыктуу ат таппай коюшат. Аңгыча айылга ак сакалчан Дубана пайда болот. Бул баланын атын Манас болсун деп көздөн кайын болот. Ошентип баланын атын Манас коюшат экен. Манас эпосун улуу залкарларыбыз жана кичүү муундарыбыз дагы ушул күнгө чейин айтып келе жатышат. Ал эми бул ичиштин аты көкөр деп аталат. Манас атабыз жоого аттанаарда көкөргө кымыз куюп алчу экен. Эми түстүү кагаздан кесилген даяр көкөрдүн сүрөтүн жабыштырып чаптайлы. Балдар, силерге тапшырма. Үйдөн Манас эпосунан билгендериңерди айтып жана көкөрдүн сүрөтүн кесип кагазга чаптап мага жибергиле. Саламатта калгыла.